Туғандар, видеоны аяғына чейин күзөтүңүздөр. Өтө сонун ремонтто бүткөн ушундай 15-ке 10 размериндеги 2 кабаттуу үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туғандар. Баасын башында эле айтып коеюн, $620 000 кеми бар туғандар. Бардык коммуникациялары центральный, газ, суу, свет, канализация, анан документтери дагы бардыгы колдо туғандар. Мектеп балабакчага дагы жакын жайгашкан, алсаңыздар кийимиңиздерди көтөрүп келип эле, мебелдерди, килемдерди салып эле жашай берсеңиздер болот. Бул жер кайсыл жерде дегендер үчүн туғандар, Бишкек шаары, Октябрьский район, село Көкжар болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн сиздер 7-апрель көчөсү менен Акунбаев көчөсүнүн кесилиши Круговойдон өйдөнүкөздөй бир аз келсеңиздер, Роял деген ресторанды көрөсүздөр. Ошонун жанына эле светофордон Сайра Кийизбаева көчөсү менен бурулуп 19/2 дарекке келесиздер. Өйдө тарабынан деле Алы Токонбаев көчөсү менен 7-апрель көчөсүнүн кесилишине түшүп келсеңиздер болот. Эсин номерин экранга калтырып койдук, бир катар чалып сүйлөшүп, анан келип көрүп баалашып алсаңыздар болот. Четинен бир катар сиздерге көрсөтүп баштайлы. Бул тараптан калиткасы коюлган туғандар. Үйүн астына киргенде эле ушундай императорский жанагы евро брусчаткалар басылган. Анан бул тарабында ушундай навес бар, асты кичи лампалары коюлуп, жыгач менен кооздолгон потологу. Анан бул дагына болсо раздвижной вороталары дагы, пультовый вороталар бардыгы коюлган. Мунун астына бир 2 унааны, 3 унааны кенен баткырсаңыздар болот. Көрдүңүздөр, үйдүн асты кенен. Жеринин аянты 7 сотық туғандар. Бул тарабына көрдүңүздөр, ушундай суу кара турган труба түтүкчөлөрү бардыгы тартылган, газон эгилген, арчалар отургузулган, анан мынандай жарыктандыруулар бардыгы орнотулган туғандар. Мына үйдүн кооздугун көрдүңүздөрбү? Аягына чейин күзөтүңүздөр, ушул үйдү сиздерге четинен бир катар тааныштырып берейли. Үйүнүн бул жак жан тарабынан 2-2,5 метрдей бош орундугу бар. Үйүнүн арт тарабында бурчта сырткы ажатканасы дагы жайгашкан туғандар. Үйүнүн астында болсо көрдүңүздөр, бул тарабы бардык газондор эгилип, арчалары отургузулган. Бул үйүнүн асты тарабынан көрүнүшү туғандар. Үйдүн сыртына дагы ушундай лампалар бардыгы орнотулган. Үйдүн фундаменттери бийик, подвалы дагы бар туғандар. Фундаменттин сыртын ушундай мурабырный таш менен кооздогон. Үйгө кире берген лестницасы дагы ушундай. Четтерин болсо ушундай сары таш менен кооздоп тосуп койгон. Бул жагында кошумча курулуштарын бир катар көрсөтөлү, анан үйдүн ичин дагы сиздерге көрсөтөбүз туғандар. Бул жагында ушундай чакан болгон навеси бар. Бул жагы дагы облицованный кирпич менен ушундай кооздолгон, асты дагы ушундай брусчатка басылган. Бул тарабында жанагы шашлык бышырганы, гриль бышырганы, мангалы дагы турат, көрдүңүздөр. Анан бул тарабына болсо бир чай иче турган стулдарды коюп алып, бул жерден шашлыкты, грильди бышырып алып, ушул жерде эле үйдү карап, анан кеңири ушул жерде эс алып олтурсаңыздар дагы болот. Үйүнүн бул жак жан тарабына дагы ушундай брусчатка басылган, бул тарабына дагы газон эгилип, арчалары отургузулган. Бул тарапта газовый счётчиги дагы турат туғандар. Анан үйдүн бул жак бурчунда болсо, жанагы сырткы 3 очок жайгашкан. Үстү навес болгон, асты дагы ушундай жасалган, навестин асты дагы көрдүңүздөр, лампалары отургузулган. Бул жакта очоктор, анан очоктун сыртына дагы бардык ушундай кафелдери жармаштырылган. Кыскасын айтканда өтө сонун бүткөн үй туғандар. Жомоктогудай экен. Ар бир кыргызстандыкка, ар бирибизге кыргызстандыкмын дегендердин бардыгына ушундай үй насип кылсын. Комментарийге амин деп жазып кетиңиздер. Анан эми үйдүн ичине кирип сиздерди бир катар көрсөтөйлү. Мына көрдүңүздөр, лестницасы. Анан үй негизинен ушул 15-ке 10 размеринде болуп, бышкан кирпичтен тургузулган, 1,5 кирпич болуп, анан 1,5 кирпичтин ортосунан базалит менен жылууланган туғандар. Анан сырты болсо ушундай облицованный кирпич менен фасад жасалган. Кире бериш жайына ушундай темир буран эшиги коюлган, алюминиевый. Анан бул жер кире бериш жайы асты кафель болгон туғандар. Бул жерде теплый пол дагы бар. Бул тарабында гардероб шкафтары бардыгы коюлган, электр зымдары, электр точкалары, включателдер бардыгы бар туғандар. Анан бул жагы болсо кенен болгон холл. Көрдүңүздөр, бул тарабында мастер спальня бөлмөсү, бул жагы болсо 2-чи кабатка чыккан лестницасы, бул тараптан подвалга түшсөңүздөр болот. Анан бул тарабында болсо 1-чи кабаттын общий жуунуучу бөлмөсү. Анан көрдүңүздөр, бул терезени, бул жагы өзүнчө эле бир панорамный терезе экен. Анан бул жак тарабы дагы ушундай жасалган. Негизинен үй туғандар, дизайнский ремонт менен дизайнердин көзөмөлүндө жасалган үй. Кооздугун көрдүңүздөр, биз сиздерге айтпасак деле, анан бул тарабы болсо мынакей кенен болгон холл. Бул тарабында болсо ТВ зонасы, чоң ошол алюминиевый терезе коюлган. Айтып коеюн туғандар,
жанагы алюминиевый 64 теплый сериядагы алюминден жасалган терезелер коюлган. Анан айнектери болсо туугандар жанагы многофункциональный дейби. Кыскасын айтканда сырттан ысыкты өткөрбөгөн же суукту өткөрбөгөн ушундай айнектери коюлган туугандар. Ушундай бул жагы кенен болгон зал. Бул жанагы студийный комната экен деп ойлобоңуздар. Бул жерден перегородка менен бөлүнөт туугандар. Анан бул эки канаттуу эшиктен бул жакта холго, залга киресиздер, кенен болгон залга. Анан бул тарабы болсо неме? Ашкана бөлмөсү. Бул жакта ашкана эмеректери бардыгы коюлган, раковиналары дагы бар туугандар. Күнгөй бет болуп эки ушундай терезеси коюлган. Бул тарапта холодильниги дагы турат. Анан кухнянын эшиги, ашкананын эшиги өзүнчө бул тарапта коюлган туугандар. Андан бери ушунун эле тушунда бул жагы мастер спальня. Ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Күнгөй бет болуп эки терезеси, чоң терезеси коюлган. Үйгө жалпысынан ушул жарашыктуу болгон заманбап люстралары дагы коюлган туугандар. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Бул тараптан гардеробный комнатага, анан жуунуучу бөлмөгө кирсеңиздер болот. Гардеробный шкафтары бардыгы ушундай жасалган. Андан бери эле түп түз өтсөңүздөр бул жагы жуунуучу бөлмөсү. Раковинасы коюлган, унитазы, душевой кабинасы, анан толук түрдө 100% кафелдери басылган туугандар. Үйдүн кооздугун көрдүңүздөрбү? Жакшы ой пикириңиздерди калтырып лайктан басып коюңуздар. Анан мен чындыгында чын жүрөктөн кааладым ушунучу. Ар бир кыргызстандыкка ушундай үй насип кылсын. Анан бул тарабы ошол биринчи кабаттагы общий санузел жуунуучу бөлмөсү, душевой кабинка, унитазы, раковинасы бардыгы коюлган туугандар. Подвалын бир катар көрүп чыгайлы, анан үстүндөгү экинчи кабатын дагы сиздерге көрсөтөбүз. Ушундай лестницалары, тепкичтери бардыгы жыгачтан жасалган. Эки чети дагы ушундай жыгач менен сонун болуп кооздолуптур. Мынакей, подвалы дагы жилой туугандар, көрдүңүздөр. Бардык жылытуу батарейкалары орнотулган. Анан бул тарапта болсо ошол подвалда мынакей. Бул жагында баягы теплый полдун системасы жайгашкан. Водяной теплый пол экен. Газ котелу дагы бул тарапка коюлган, аристону дагы ушул тарапта турат. Көрдүңүздөр, негизинен спальный бөлмөлөрдөн башка жери жуунуучу бөлмө, коридор, холл бардыгынын астында теплый пол бар туугандар. Жүрүңүздөр, эми тест чыгайлы дагы экинчи кабатты көрсөтөйүн сиздерге. Лестницалар дагы бардыгы ушундай жыгачтан жасалыптыр туугандар. Келесиздер дагы мебелди, кийимди, килемди көтөрүп келесиздер дагы. Ушул жерде бир келген өмүрдө сонун жыргап жашасаңыздар болот. Экинчи кабатка чыкканда эле бул жагын көрдүңүздөр, кенен болгон холл. Терезеси күнгөй бет бул тараптан калтырылган. Анан бул тарабынан болсо көрдүңүздөр, полдон, биринчи кабаттын полдон экинчи кабаттын потологуна чейин ушундай чоң терезе коюлуптур. Люстрасын көрдүңүздөр, бул торговый центрларда эле көрөт элек мындай люстраны. Анан бул чети болсо ушундай стекло айнек менен тосулуптур туугандар. Бул четтен көрсөтүп баштайлы. Бул жагы дагы бир спальный бөлмөсү. Бул жак тарабы ТВ зонасы. Ушундай чоң жанагы алюминиевый терезе коюлган. Бул жакта кийим сала турган шкафтары, бардык полдор ушундай өзгөчө ламинат полдор жасалыптыр туугандар. Бул жак жагы болсо экинчи кабаттын общий жуунуучу бөлмөсү экен. Душ кабинкасы, унитазы, бул тарабында раковинасы. Анан бул тарабына күзгүсүн орнотуп коет экен. Өтө сонун. Охой, ана. Бул жак жагы болсо, мынакей дагы бир спальный бөлмөсү. Күнгөй бет болуп туруп эки терезеси коюлган. Астына жылытуу батарейкалары бардыгы орнотулган. Бул тарабын ТВ зона кылып койсоңуздар дагы болот экен. Анан кийим сала турган шкафтары бардыгы бар. Анан ошонун эле туш бөлмөсүндө бул жагында дагы бир мастер спальня бар экен туугандар. Күнгөй бет болгон эки терезеси, жылытуу батарейкалары, бул тарабы ТВ зонасы. Анан бул жагынан жанагы биринчи кабаттагыдай эле гардеробный комнатасы болсо, анан бул тарабы ошол жуунуучу бөлмөсү. Раковина, унитаз, ванна, душ кабинка бардыгы бар. Анан бул жагы баягы рабочий комната кылып койсоңуздар болот экен да. Баягы үйдө иштегендер бар го, эми отуруп алып компьютер менен ушул жерде компьютерный столдарды коюп алып ушул жерде иштейт экенсиздер. Көрдүңүздөр үйдө. 7 соток жер аянтында жайгашкан үй. Бишкек шаары, Октябрьский район, село Көкжар, Сайра Кийизбаева 19/2 даректе жайгашкан туугандар. Баасы $620,000 деди. Эгерде ушул үй кимге кызык болсо, экранга ээсинин номерин калтырып койдук. Бир катар чалып сүйлөшүп, анан үйдү келип көрүп жакшы алсаңыздар болот. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып коюңуздар.
Анан бул үйдүн жакшы жери бардык коммуникациялар центральный. Газ, канализация, суу, свет, анан мектеп, бала бакчага дагы жакын.